Ар бир адам баласы эки дүйнөдө бактылуу болуш үчүн ислам дини менен жашаш керек. Ислам дини эмнени үйрөтөт? Ислам дини деген эмне? Ислам дини бул Аллах Тааланын өкүмү жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт тарикасы. Качан биз Аллах Тааланын өкүмүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөндөй кыла турган болсок, ошондо биз ийгиликке жетебиз жана эки дүйнөдө бактылуу болобуз. Ошол үчүн мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнөн баштадым. Пайгамбарыбыз эртең менен көбүнчө ушул дуаны окуган. Аллахумма бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахья ва бика намуту ва илейкан нушур. Аллахумма бика асбахна ва бика амсайна ва бика нахья ва бика намуту ва илейкан нушур. Жана кечинде болсо ошондой эле окучу. Аллахумма бика амсайна ва бика асбахна ва бика нахья ва бика намуту ва илейкан нушур. Аллахумма бика амсайна ва бика асбахна ва бика нахья ва бика намуту ва илейкан нушур деп ушул дуаны көп окуган. Андан кийин жана башка дагы дубалар бар.